арифметикалык амалдардын аткарылыш тартиптери. Эгерде бөлүү көбөйтүүлөр мына катары менен бериле турган болсо, биз солдон оңду көздөй иштеп кетишибиз керек да. Ошондо 48-ди 8-ге бөлөбүз. 6 болот. 6-ны 6-га көбөйтөбүз. 36 болот. Анан 36-ны 12-ге бөлсөк 3 болот. Демек 3 чыгат экен. Эгерде каша болгон болсо, анда биз кашаны биринчи иштешибиз керек.